Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын Түз ободо улантат. Азыр сиздерге атайын чыгарылышты сунуш кылалы деп турабыз. Элдик апрель революциясына мына эртең 9 жыл болгону турат. Бирок негизги ошо курч окуялар 5 апрелден эле башталган деп коомчулук аны жакшы билет. Мындан улам бүгүнкү күндө апрель революциясынын 10 жылдыгына байланышкан иш-чараларды даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлүп, атайын пландардын негизги жобосу иштелип чыкканы турат. Биз ал тууралуу программанын жүрүшүндө кененирээк сөз кылмакчыбыз. Мына ушул элдик апрель революциясыны өз максатын, мүдөөсүн ишке ашыра алдыбы деген теманын тегерегинде сөз кылабыз жана албетте бүгүнкү саясий кырдаал жөнүндө дагы суроо пикирлерге орун берели деп турабыз. Студиянын мейманы менен тааныштырып өтөйүн. Белгилүү саясатчы, коомдук жана мамлекеттик ишмер, 2010 жылдан кийин убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Эмилбек Каптагаев. Саламатсызбы, Эмилбек мырза? Студиябызга кош келипсиз. Мына 9 жыл убакыт өттү. Чындыгында убакыт баягы учкан куштай закын болгон менен ушул 9 жылдын ичинде апрель окуясы өзүнүн мүдөөсүн, тилектерин канчалык деңгээлде ишке ашыра алды? Биз каалаган ой максаттар бүгүн мындай иш жүзүнө ашып жатабы деген суроого жооп издеп анализ жасап көрдүңүзбү? Эми бул өтө татаал суроо. Биринчиден ошо апрель революциясына себеп болгон, ошо апрель революциясына түрткүнчүк болуп, элди көтөрүп, элди козуткан маселелер ошо 10-жылы чечилген. Анткени биринчиден бул Бакиевтердин жана жеке үй бүлөлүк кландык башкаруу бийлиги, ал бийлик мыйзамдан чыгып, өзлөрүнүн билгенин кыла баштаганы, каалаганын жасап, өлтүрөм дегенин өлтүрүп, бизнес же байлыкты тартып алам дегенин тартып алып, баягы кордойм, сабайм дегенин сабап, кордоп дегендей бул чектен чыгып кеткен бийлик. Экинчи жагынан ошол бийликти жеке үй бүлөлүк басып алуунун аркасы менен алар баягы эбегейсиз чоң, зор мамлекеттик эмес, мындай бир эл аралык масштабтагы коррупциялык схемаларды жасашкан. Мына жөнөкөй эле мисал ушу мына биздин энергетика тармактарын арзан сатып, өзлөрү сатып ала баштаган. Мына бул Восток Электро деп мына ысык көл менен Нарындын электр тармактарын ушу бир $2 миллион тегерегинде эле сатып алышкан. Мына ошол эле убакта мына биз деле айтып чыкканбыз, ошол эле Чолпонто дагы бир эле рес короосунда багы, имараты менен $2 миллион турат. Эми ошол Глейген эки областынын электр тармагын ошо текейден арзанса, мындай нерсе көп, телеком башка. Мына ошондо ошо апрель революциясынын астында 17 мартта жана элдик курултай болгон. Ошо элдик курултайда ушу талаптар коюлган. Биринчиден Бакиевке айтылган, бир туугандарыңды, балдарың мамлекеттик кызматтан кеч керек. Экинчиден бул мыйзамсыз таланып толонуп сатып аткан токтотуп, кайра элдин менчигине, мамлекеттик менчикке кайрыш керек. Анан кийин жанагы жөнү жок жерден көтөрүп салган электр энергиясынын баасын кайра калыбына келтириш керек дегендей талаптар коюлганда, мына ошол революция болгондон кийин мына убактылуу өкмөт түзүлдү. Ошол убактылуу өкмөт түзүлгөндө биз өзүбүздү убакыт менен чектегенбиз. Мына ошондо биз өзүбүзгө ушундай программа кабыл алганбыз. Биз убактылуубуз, өзүбүз убактылуу деп айттык. 3 ай иштейбиз. 3 ай ичинде конституциялык реформа жасайбыз. 3 ай ичинде ошо Бакиевтердин жана менчиктештирип сатып кеткен мүлктөрүн ордуна коебуз. Инвентаризация баардыгын. Конституциялык реформанын негизинде болсо биз жанагы үй бүлөлүк башкарууга негиз болуп аткан саясий түзүмдү жокко чыгарабыз, мамлекеттик түзүмдү жокко чыгарабыз деген максатты койгонбуз. Андан кийин 3 ай күзгө чейин убактылуу өкмөт бийликтен кетет, негизги бийликтен кетет. Күзүндө парламенттик шайлоо болуп, парламенттик шайлоонун негизинде парламент шайланып, алар болсо өкмөттү дайындагандан кийин убактылуу өкмөт биротоло жоюлат да өз ишмерлигин токтотот деп ошо өзүбүз чектегенбиз. Биз ошол чекти кармадык. Ошо 10-жылы өзүбүзгө койгон, элдин астына убада берген чечимдердин баарын кабыл алдык. Конституциялык реформа жүргүздүк. Эркин шайлоо өткөрүп, мына жогорку кеңешке бийликти толук өткөрүп бердик. Ошол учурда эле бул эл аралык
коомчулуктун да талабы ошондой болуп калды. Анткени Кыргызстан бийлик алмашып кетти. Кыргызстан бул мамлекеттик бийликти дүйнө эч ким тааныбай туруп алды. Мына ошол учурда бир мындай бир чечим кабыл алып, ошо өткөн мезгилдин президенти кызмат ордун киргизгенбиз. Мына Роза Сапина ошондо 1,5 жыл өткөн мезгилдин президенти болуп, кийинки 11-жылы Алмазбек Атамбаевка шайлоо менен бийликти өткөрүп берди. Ошо менен биздин өткөн мезгил аяктап, биз мына толугу менен бийликти ошол 10-жылы биз ошо парламентке бергенбиз. Эми мына ошо парламентке элдин эркине шайлоого эркин койгондун бир белгиси 10-жылкы шайлоодо негизинен бул революциячыл партиялар эмес, негизинен революцияга каршы ошо революциянын идеясын мындай жактырып алган партиялар бийликке келди. Анан бул шарт эмне түзүлүп калды беле ошондой келишкечи эмне болду? Ал кез мындай абдан тополоң заман болуп калбадыбы? Бир эл дайыма революциядан бир чоң нерсе күтөт. Революция болгондо эртеси эле майгөл сүт болуп жыргалып жашап калабыз деп ойлойт да. А революциядан кийин мына тополоңдор болду. Революциянын өзү мына кан төгүү менен мындай кыргын менен баягы коштолду. Андан кийин июнь окуя коголаң болуп кетти. Канчалаган биздин жарандар жөнү жок жерден баягы кырылып калды. Мына ошонун баары тең таасир этти да. Таасир эткендин негизинде мына революциянын идеясына каршы күчтөрдүн бийликке келишине шарт түздү. Муну ачык эле моюнга алыш керек. Анан бул революция ошо негизги жанагы түпкүлүктүү максатына жеттиби деген суроого биз так эле айтышыбыз керек. Бүгүнкүгө чейин жете элек. Анткени мунун жөнөкөй эле далили мына баарыбыз көрүп турабыз. Биз мына эгемендик алганыбызга 30 жыл болуп баратат. Мына ошол 30 жыл ичинде биринчи чоң окуя бул коомчулукту мындай бир титиреткен бул Аксы окуясы болгон. 2002-жылы мына 17-мартта Аксыда бийлик тарабынан ошо мындай тынч бараткан элдиге ок атылган. Мына ошол окуядан биз коом мамлекет сабак ала алган жокпуз. Эгер ошол окуядан туура сабак алганда 2005-жылкы революция болмок эмес. Мына ошо Аксы окуясы 2005-жылкы революцияны шарттады. 2005-жылкы революцияда мына айттык, мына элдик бийлик орнотуу буюрса бүт баары жакшы болот деди. Бакиев да айтты, мына мен үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм, эч кимди бийликке жолотпойм, мен таза башкарам, баягы революциянын максаттарын ишке ашырам дегени менен ал дароо эле тескери бурулду. Мына ал ошо Аксы окуясы менен Аксы окуясынын өзүнүн түз тиешеси бар. Анткени жанагы барып атканды кол койгон, чечим чыгарган ошо кезде өкмөт башчы Бакиев болчу. Мына ошол эки окуядан тыянак чыгара албагандын негизинен анан 10 жылкы революция болду. Мына ошол 3 окуядан Аксы окуясы, март революциясы, апрель революциясынан дагы ошо сабак ала албаганыбыз, ошондон туура тыянак чыгып, коом ичинен өзгөрүп, саясий элита өзгөрүп, саясий маанай өзгөрүп, бир түз жолго даңгыр мындай бир өнүгүү жолуна түшүп кете албай калганыбыздын бир мынакей бүгүн баарыбыз күбө болуп турган баягы көрсөткүчү бул ошол эле Акаев, Бакиев түзгөн кландык бийликти Атамбаев кайра түзүп алганы. Атамбаев тарабынан кайрадан биз мүмкүнчүлүк бергенибиз ага бийликтин баарын жеке ээлеп алышка, узурпация кылып, ошо жеке ээлеп алганынын аркасында кландык бийлик, эми клан деген бул топ деген да. Топ. Мына ошол топтун ичинде үй бүлөсүнүн мүчөсү болобу, же болбосо достору болобу, башкалар болобу, жан сакчы, секретаршаты, шопурлары болобу, айырмасы жок. Эң башкысы жеке бийликке негизделген клан бийликке келип, ошо мамлекеттик бийликти жеке ээлеп алышып, мыйзамда жазылбаган, конституцияда жазылбаган ыкмалар менен башкарып, бардык бийлик түзүмдөрүн сотундагы, парламентиндагы, өкмөтүндагы баарын башкарып, ошонун негизинде кайрадан коррупциялык схемалар, коррупциялык жолдорго түшүп кеткенибиздин өзү бул апрель революциясынын негизги максаттары коомду тазартуу, адилеттүү коом, акыйкат коом, калыс коом орнотуу деген максат али астыда экен, жете элек экенибиздин далили. Мына бул өзүбүздүн башыбыздан өткөн, бүгүн эмес, мына кечээ эле жакында эле
өткөн окуялар муну далилдеп отурат да. Сиздин оюңуз боюнча, мисалы, ошол 2010-жылдан кийин, мына Роза Исаховнадан кийин бийликке шайлоо жолу менен келген Атамбаев менен дагы сиздер үзөңгүлөш болуп, оппозицияда бирге жүрдүңүздөр да. Анан эмне үчүн буга ошол саясий элита дагы, анын ичинде сиз дагы жоопкерсизби? Биз жоопкербиз. Жоопкерчилигибиз эмнеде? Ал кезде Атамбаев башка Атамбаев болчу. Атамбаевдин ошо кездеги демек анда бийлик өзгөртөбү? Бийлик өзгөртөт. Бул жөнүндө мен мына 2 жыл мурда Политклиника гезитине 17 санына катары менен чыккан. Бул референдум сабактары деп ошо 16-жылкы референдумдардан кийин жаздым эле. Референдум сабактары же өлкөнү жиндичиликтен коргоо зарылчылыгы жөнүндө деген бир узун макала жазгам да 17 санына чыккан. Мына ошол жерде дагы мен айткам, бул Атамбаев өзү сүйүп жакшы көрүп айтып жүргөн жана ажыдары жөнүндө икаясы бар эмеспи? Бир ал икаяны элдин баары билет. Мына ошол сыяктуу эле бийликке келген адамдын ажыдарга айланып кетиши бат эле. Ошол айланып кетүү шарты бизде жоюлган жок. Ошону ошон үчүн мен бүгүн да жоюуга сиздер катыша алган жоксуңарбы? Эмне үчүн саясий элита жардам берген жок? Бул жоюуга катыштык. Жоюлат деп жаңы конституция кабыл алдык. Жаңы конституция боюнча президенттин жанагындай бардык бийликтерди ээлеп алууга жана конституциялык мыйзам чегинде укугу жок. Бирок бизде ошо саясатчылар даяр эмес экен. Анан кийин жогорку кеңештин түзүмү, депутаттар, бул эл өзүнөн өзү, мына жогорку кеңеш Текебаев деле муну көп жолу айтты. Жогорку кеңеш өзүнүн бийлигин өзү эле президентке кармата берип атат да. Аны мыйзам чегинде эмес, жөн унчукпай берип коюп атат. Президент болсо ошо жогорку кеңештин бийлигин пайдаланып, өкмөттүн бийлигин пайдаланып, анан жанагы өзү каалаган иштерди жасап атат. Эгер соттун бийлигин пайдаланып атат, сот дагы берип коюп атат. Эми бул жерде адамдык фактор деген бар экен. Анткени адам бул алсыз бечара экен да. Ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгы бар, өзүнүн бир корккон маселелери бар, өзүнүн бир кызыккан же талпынган маселелери бар. Мына ошол же жакшы өзү кызыгып талпынганга жетем деп, же бир нерседен коркконунан улам баягы көп нерсеге барат экен да. Мына бул азыр коом ичинде ачык эле айтып жүрөт. Депутаттын 90% бизнесмен. Ошонун баарынын кызыкчылыгы бул акча кызыкчылыгы бар. Баарынын бийликтен корко турган милиция, прокуратура, башка соттон корко турган маселелери бар. Ошон үчүн аларды башкарып, отургузуп, жанагындай кылып тизип коюш оңой эле деп айтып атышат. Ошол эле сыяктуу бүгүнкү сот системасы деле. Мына Атамбаевдин убагында башталды да, Ибакиевдин убагында эле ошондой болчу. Тил албаган сотторду шылтоотап, соттоп жиберет же жумуштан айдап жиберет. Же болбосо ротация деген принцип менен Бишкекте иштеп аткан сотту Баткенге айдап жиберет. Ал аякта иштей албай 1 жыл жүрүп анан жумуштан кетүүгө аргасыз болот. Мына ушундай механизмдер менен баш ийдирип жана көгөндө байлап коюп атпайбы? Биз азыр мындан аркы коомду тазалоодо ошол механизмдерди кантип жок кылабыз? Кандай кылганда мына бүгүнкү бийликте Конституцияда бир бийлик түзүмү жазылган, а реалдуу күнүмдүк турмушта биз башка бийлик менен жашап атабыз. Анткени бийлик түзүмдөрү Конституция менен жашаган жок. Мына 9 жыл мурда Конституция кабыл алсак, ошо жаңы Конституция күнү бүгүнкү иштей элек. Конституция менен жашаган жокпуз. Анын кээ бир эле жерлери иштейт, а негизинен могу бийлик түзүмдөрү, бийлик бутактарынын жанагы укуктук ажырымы, бири-бирине тең салмактуулуу деген маселелер Конституцияда жазылган боюнча иштеген жок. Бардык бийлик келип эле президентке өзүнөн өзү чогулуп, ал баягы бийликтин баарын бир куржунга салып, оозун буп байлап отуруп калып атпайбы? Ошон үчүн биз айтып атабыз, апрель революциясынын максаты мындай эмес болчу. Апрель революциянын максаты ошо жана бийликтин баарын чогултуп, бир куржунга байлап отуруп калуу мүмкүнчүлүгүн жок кылыш керек болчу. Анткени бир куржунга чогулуп байланып жана бир колго топтолгон бийлик калыстыктан кетет, адилеттиктен кетет. Анткени киши деген киши анан жанагындай ажыдарга айланып, баары жоктун баарын соруп, баары жоктун баарын жанагындай от чачып бүркүп отуруп калат экен да.
Айтыңызчы, мисалы албетте 7 апрелдин маани маңызы жөнүндө кеп кылганда, мына андан бери 9 жыл болду. Ал эми азыр биз көбүрөөк жагдайда 6 жыл Атамбаев эмне кылды, көп күнөө кетирди деп талдап жатабыз. Мына азыркы жаңы бийликтин же Сооронбай Жээнбековдун келгенине деле 2-жылга аяк басты. Бүгүн ал киши анда ошол апрель окуясынын мүдөлөрүнөн, коомдун тилектеринен үлгү алып, сабак алып иштеп атабы? Эми биринчиден бул көп эле кишилер айтат, эми Акаев кетти да эмне айтасыңар, Бакиев кетти да эмне айтасыңар, Атамбаев кетти эмне айтасыңар деп. Айтыш керек да. Эгер айтып, жанагы ошол кездеги бийликтин жанагындай аңтарасынан болуп, тетирсинен аңтарылып калган, асты үстү болуп калган бийликти элге, коомго так ачык көрсөтүп, анан өзүбүз андан сабак албасак, кайра эле ошондой болуп кете берет. Ошон үчүн биз кайра айтышыбыз керек. Акаевдин бийлигинин жанагы ички табигаты эмне эле, ал Бакиевдин бийлигинин ички табигаты эмне эле, Атамбаевдин бийлигинин ички табигаты эмне эле деп биз ачык айтышыбыз керек. Үчөөнүн ички табигаты бир, мазмуну бир. Үчөө тең бул бийликти жеке ээлеп алып, ошо бийликти пайдаланып, өзү каалаганын, өзү билгенин жасоодо да. Мына азыр ошо кечээ 10 жылдыкка да бир жыл бар. Негизи ошол кандайдыр бир маареке өткөрөрдөн 1-2 ай ашып кетсе 3 ай мурда эле бир жарлык чыгып, уюштуруу комитети түзүлүп эле өтөт. Негизи мындай ушуга чейинки нерсенин баары эле ошондой өтүп келатканда. Ал эми ошо апрель революциясынын 10 жылдыгына 1 жыл калганда, 1 жыл мурда жанагындай жарлык чыгарып, атайын уюштуруу топ түзүп атканы менин түшүнүгүмдө ушул президент Сооронбай Жээнбеков ушу азыр биз сүйлөшүп аткан, азыр коомдо талкуу болуп аткан маселелерге мындай кабатырланып ичинен толгонот да. Ичинен кандайдыр бир деңгээлде ушул оң жолго бурууга, коомду тазалоого бир далалаты бар деп түшүнөм да. Мына ошондон улам 1 жыл бою ушул уюштуруу комитети ошол жана апрель сабактарын, андан мурунку март революциясынын сабактары, ак суу окуянын сабактарын жалпылаштырып, биз коомдо бир тыянакка келишибиз керек. Коомдо бир сабакка келишибиз керек. Мына ошону биз 10 жылдыкка карата жасай алабызбы, жокпу? Эгер жасай албасак, анда дагы 5 жылдан кийин Жээнбековдун узурпациясы деп дагы чырылдап жүрө беребиз. Андан ары дагы Эшматов Ташматов болуп кете берет. Мына бул ушул жанагы орустар порочный круг деп айлампа. Ушул айлампадан чыгыш үчүн сөзсүз бир чынжырын үзүш керек. Мына ушул чынжырды үзүш бүгүн президент Жээнбековдун колунда. Үзө алабы, жокпу? Мына Атамбаев болсо күнү түнү эле жамандап атат. Жээнбеков, Акаев, Бакиевдерде эле үй бүлөлүк башкаруу түзгөн атат деп атат. Мына мен деле көпчүлүк саясатчылар, талдоочулар айтып атат. Акаев, Бакиевде эле Атамбаев ошону түзүп алган деп атат. Эми тизилип келатат. Биринин артынан бири тизилип келатат. Биз мына эгемендик 30 жылдан бери жана Буркан Шаркан түшкөн жана көбүрүп аккан дайрадан чыгып кете албагандай эле ошондой шар менен кетип баратабыз. Мындай бир жай өзүбүздүн эркибиз менен сүзгөн же өзүбүздүн эркибиз менен жылган жокпуз. Коом ошол 30 жыл Буркан Шаркан болуп келатат. Ушу көбүрүп, жабырып, кайнап дегендей мына 3 жолу жарылды. 2 жолу революция, 1 жолу ак суу окуясы. Мына ушул абалдан чыгып жанагы тынч көлдө, тынч деңизде сүзгөн кемедей болуп кылкылдап астыга кетиш бул азыр президент Жээнбековдун колунда. Мына ошон үчүн коом бүгүн болор болду да, эми кеткен кишини эмне жамандайсың деп калбаш керек. Ал жамандаганда эмес, кеп ошол кемчиликтердин бетин ачып, так айтып, так диагнозун коюп, анан ошондон тыянак чыгарып биз коомду дарылашыбыз керек. Коомдун сактыгын, коомдун ички түзүм, коомдук жанагы бардык нерсе бул чоң нерсе да, биз ошол жака жылышыбыз керек. Ошол нерселер болуп, анан бизде бир мындай бир өнүгүү жолуна, туруктуу өнүгүүгө чыккандан кийин гана биз айтсак болот. Мына революциялар ошо апрелде эле эмес, март революциясы да бар. Революциялар өз максатына жетти. Мына биз өнүгө баштадык деп. Ага чейин айтыш кыйын. Азыр көп замандаштарыбыз кызыгып, мына Facebook аркылуу көрүп, анан сурап атышат да, бүгүнкү күндө азыркы учурда дейт, сизди биздин коомдогу стабилдүүлүк маселеси көбүрөөк ойлонтушу керек го. Болбосо Кыргызстанда мисалы соңку учурда дейт, абдан бир саясий чыңалуу пайда болуп жаткандай сезилет деген.
Эми ушу маселеде айтышат да, эми бирөөлөр бир айтса, сүйлөсө эле ошо стабилдүүлүккө доо кетет. Бирөөлөр ошо акция өткөрүп, митингге чыкса стабилдүүлүккө жок. Апрель же болбосо март революциясындай революцияларды оппозиция жасабайт. Эл өзүнөн өзү революцияга чыкпайт. Мындай чоң коогалаңды бийлик өзү түзүп, өзү жасайт. Бул коомдо энергетика бар да, коомдун маанайы деп коебуз. Ошо маанай мындай оң маанайда, жаркын маанайда болушу, же азыркыдай бүтүрөйүп, бири-бирибизди жактырбай, кабышып, тиштешип турган маанайда болуштун өзү бул бийликтен көз каранды. Бийликтин эми көптү, бийлик дегенден сот бийлиги бар, ошол эле айыл өкмөтү бар, акимияттар бар, губернаторлор бар, министрлер бар. Ошентип отуруп баарын биз бир эле сөз менен бийлик деп коебуз. Бүгүнкү күнү бийлик оң маанай болчу энергия чыгарган жок. Бүгүн бийлик башынан аягына чейин терс энергия чыгарып атат. Элди жанагындай терс энергия менен баягы заряддап атат. Бул муну чечмелеп айтып койсоңуз. Мындай да, бул чагылган чарттеш үчүн ошо булутта энергия чогулат да, бир энергетика чогулат да, анан кийин оң заряд, терс заряд болуп ортосунан чагылган чарттап кетет да. Ошол сыяктуу эле коомдо дагы бул терс энергетика чогулса, ал бир күнү жарылат. Мына ошо терс энергетика чогулушун бул бийлик жасайт, аны башка киши жасай албайт. Бийликтин аракети, бийликтин жасап аткан иштери бул же элди бир жакшы үмүткө, жакшы ишке мындай бир баягы шыкактап дем берет, маанайды көтөрөт, же элдин маанайын чүрүп, кыжырын кайнатат. Мына ушул жөндө болуп атат да. Бүгүнкү күндө маанайын чүрүп, кыжырын кайнаткан иштер көп, жакшы ишке караганда. Эми парламенттин ишине деле эми толтура эле болот атпайбы? Парламенттин иши, парламенттеги депутаттардын спикери баш болуп, билим деңгээли, министр, билим берүү министринин иши, анын билим деңгээли, ошентип отуруп, бул айыл өкмөткө чейин толтура да. Бул майда чайда айыл өкмөткө барса, маселе чечпейт, билгенин кыл деп чыгарып ийет. Анын баары коомго барат, терс энергия болуп, ошонун баары чогула берет. Демек бул жерде мисалы парламент дагы, аткаруу бийлиги дагы өз алдынчалыкка ээ боло албай эле президенттин көзүн карап турабы анда? Бул өз алдынчалыкта эмес. Өз алдынчалык мыйзам боюнча колдорунда. Бирок трагедия эмнеде? Атамбаев башка көзгө койгулап баарын тең үйрөтүп салды да, бир жерге бийликти топтоду. Ошо топтолгон бийликти Жээнбековго берди. Эми кеп ошол топтолгон бийликти ар ким өзүнүн бийлигин алып иштешинде да. Бүгүн парламент өз бийлиги менен иштегиси келген жок. Өзүлөрүнүн ыйгарым укуктарын толук аткаргысы келген жок. Кетенчик деп турат. Бүгүн өкмөт мисалы үчүн кандай инерттүү деп коет го, мындай борбоң болуп атат да. Бүгүн эл өкмөттөн күткөн нерсени ала алган жок. Өкмөттөн күткөн сөздү уга алган жок. Өкмөт бай элди шыктандыруучу сөздү айткан жок. Элди шыктандыруучу иш да башталган жок да. Эл карап турат аны. Анан ошондон улам нааразычылык көп. Анан жанагы саясий маселелер боюнча ошо Атамбаев маселеси болобу, башка маселе болобу, мунун баары тең чыңалуу жаратат. Жана силер айтып аткан коомдогу стабилдүүлүк эмнеден? Коомдогу стабилдүүлүктү камсыз кылыш үчүн жанагы терс энергетика менен чыңалууну пастатыш керек, азайтыш керек. Эл азыркы учурда президенттин күткөн тилеги, мүдөөсү канчалык ишке ашып атат? Анда сиздин оюңуз боюнча, мисалы мына 2-жылга аяк баспадыкпы? Кептин баары ушунда да, биз өкмөт жасачу да президенттен күтөбүз. Парламент жасашты да президенттен күтөбүз. Айыл өкмөтү же болсо акимдер жасашты президенттен күтүп атабыз да. Анткени бул жана биздин аң сезимибиз аңтарылып калды да. Бир кишинин бийлик бир жерге топтоп алган негизинде. Бирок мына 1,5 жыл, 2 жылга кетип барды. 1,5 жылдан берки президент Жээнбековдун кылган ишинин жакшы багыты эмне? Бул жана коррупцияга каршы күрөшүү, коомду ошол жана коррупциялык иштерден тазалоо багытында чоң иш башталып кетти. Мына ошол жагын мына эл туура кабыл алып атат. Анан өзү жанагы коомдо алып жүрүүсү мындай бир рамка деп коет да.
эл күткөн, эл мындай кабыл ала турган рамкадан чыкпай жүргөнү, сүйлөгөнү бул дагы коомдо жакшы кабылданат. Бирок ошол эле убакта элдин күткөнү абдан чоң да. Элдин күткөнү бүгүн коом келечекке каяка барат, бүгүн эмне болот, эртең эмне болот, бирси күн эмне болот дегенди так даана айтылган жок да. Мына ошондой элди шыктандыра турган, элди бир мындай бир жанагы айтып аткан жана оң положительный энергия, оң жакшы энергия менен тиги камсыз кыла тургандай иштер бүгүн жалпы бийлик түзүмүндө жок. Муну ачык айтышыбыз керек. Мына элдин ичиндеги жана стабилдүүлүккө кооптуу болуп аткан жанагындай чыңалуу мына ушундан улам. Эгерде бүгүн бийлик элди шыктандырып, бүгүн ушундай болот, эртең ушундай болот, эл ура деп сүйүнүп, кол чаап, маанай башка болот да. Элдин күткөнү башка болот. Бул үмүт деген нерсе бар. Көп нерсе үмүткө байланыштуу. Мисалы, сиз жакшы билесиз, биз дайыма Атамбаевдин тегерегиндегилер, анын командасы ушунчалык мындай кландык башкаруу, топ башкарды деп келдик. А бүгүнкү күндө президенттин командасына сиздин ишиңиз чыгабы анда? Президенттин командасы деп мен ошондой бир топ көргөн жокмун чындачы. Мына президент бүгүн иштеп атат, ким менен иштеп атат? Спикер менен иштеп атат, премьер менен иштеп атат, ошол өзүнүн мына дайындаган башкы прокурор менен иштеп атат, соттун эмеси менен иштеп атат. Бул мына бүгүн команда деп мен ушуну көрүп турам да. Ал эми ошол Атамбаевдин ушундагыдай, жанагы же Бакиевдин ушундай өзү анан жанындагылар алар үчүн мыйзам иштебейт. Мыйзамдын сыртына чыгып алып, топ болуп туруп алып, мамлекетти сыртынан башкарган топту бүгүн көргөн жокмун. Мындай жанагындай белгилери байкалган жок да. Андай топ түзүлө баштаганда эле көрүнө баштайт. Анткени эл ичинде сөз болот. Бул маселелердин баарын тиги чечет экен, мына шопур чечет экен, бул маселенин баарын жансактуу чечет экен. Мурунку бийлик президентти үй бүлөлүк кландык башкарууга өтө баштады деп көбүрөөк сындап атпайбы? Ал жанагы бул жана ууруну карма деп катуу кырат дегендей эле болуп атат бүгүн. Анткени өтө баштады же баштагы өткүсү келип атат деп атат да. Анан бир эле мисалы мына Асылбек Жээнбеков депутат болуп отурат. Асылбек Жээнбеков Атамбаевдин убагында депутат болуп отурган, бир эмес 2 жолу спикер болгон. Ошо Атамбаевдин убагында Сооронбай Жээнбеков губернатор болуп отурган, андан кийин аппарат жетекчиси, тиги премьер-министр болду. Ошол эле тиги Атамбаевдин убагында ошол берки Жусуп Шарипович элчи болгон, бүгүн деле элчи болуп отурат. Сыртынан алганда эчтеке өзгөргөн жок. Андан да арыраак айтсак, Сооронбай Шарипович премьер болордо Асылбек арызы менен спикерден кетти да. Бу премьер-министр катары көтөрүлүп аткандан кийин эми мен спикер болуп калам дегенге моралдык акым жок. Мынакей анда агам чыгып иштесин, мен жумуштан кеттим деп катардагы депутат болуп калды. Бул жагдайда да айтыш керек. Бул сырткы белги, бул Атамбаевдин айтып атканы азыр бул кыргызча айтканда беттирмарлык эле. Анткени өзүнүн жасаган ишин аңтарасына сала калып атат да, жасагысы келип атат деп атат. Жасагысы келип атабы, келбей атабы, ал бул ички маселе, бул эметилбейт. Мындай далил жок. Уланталык программабызда азыр бизге келген бир топ суроолор дагы бар. Негизги өзөгүн тааныштырганга аракет кылайын. Угарман, сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Кулак сизди, айтыңыз сурооңузду. Мен байкен айтайын деп элем. Ачуу тийсе жаман көрбөңүз, бирок биздей кошоматтуулардын айынан мындай өнүкпөй атабыз да. Жок депчи. Азыр ачык эле билинип атат, Жээнбектин иниси башкарып атат. Рахмат. Бул суроого жооп бериштин деле кереги жок. Кийинки угармандардын суроосуна кайрылалычы. Азыр дейт президент эгерде командасы саботаж кылбаса, тез эле реформа жасай алат эле го. Эмне үчүн реформа иштиктүү жүрбөй жатат деген пикир. Бул саботаждык маселеси бар. Мунун мындай ачык так далили мындай азыр айта албайм, бирок мындай сырткы белгилери бар да. Анткени президент айткан же болсо чечим кабыл алынган ошол эле коррупция маселесинде аябай кечең
ошол эле тергөөлөрдүн жылбай атышы, мен муну саботажды катары эле көрөт элем да. Ошондо көп маселелердин мындай бир ың-жыңсыз болуп турушу же ар эмес жебер болуп калышы бул системанын каршылыгы. Бул система ошол эле укук коргоо органдары толугу менен система өзгөрбөй атат. Система каршылык көрсөтөт, же организм каршылык көрсөткөндөй да, ооруга каршылык көрсөтөт. Ошол сыяктуу бул система өзүнүн жанагы ички коррупциялык түзүмүн бекемдеп алган система каршылык көрсөтүп атат. Анткени ошол системанын ичинде отургандардын баары тең ошондон жан багып, ошонго ылайыкташып алган да. Ал ылайыкташып алган нерседен артка кеткиси келбейт. Бул салык түзүмү деле бар, милициялар деле бар, ГКНБ, прокуратура баары тең ошол жанагы коррупцияланган түзүмгө ылайыкташкан. Мына ошол системанын каршылыгын жеңиш үчүн чынын айтканда бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдон, өкмөттөн жана башка ошол күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринен абдан катуу күч керек. Бул жерде сындырыш керек, системаны сындырыш керек. А буга эрк керек, катуу эрк керек. Но бүгүнкү күндө ошондой бир катуу кыймыл жок. Муну ачык эле айтышыбыз керек. Угатабыз сизди, саламатсызбы? Мен суроо берейин дедим эле. Бул Эмилбек мырза убагында диний комиссияда турганда ар кандай диндик эмелердин баарын киргизгени, биз темага байланыштуу суроо чыгарганы боюнча азыр келип алып белинки пушинский болуп аткан бул кандай болот? Эрге түшүп болуп атат да. Бул толук жалган сөз. Мына атыңызды айткан жоксуз, сизге айтып коеюн, ошо диний агымдарды киргизди деп жөн эле азыр айтып койдуңуз. Ушу диний комиссияны түзүүгө мен демилгечи болгом. Анткени 91-жылы эгемендик алганда СССР убагындагы жана дин боюнча кеңеш деген жоюлуп, диндерге толук эркиндик берилген, каалаганыңарды кылгыла деп. Ошол мыйзамдын негизинде 91-жылы кабыл алынган мыйзамдын негизинде бардык диндер Кыргызстанга кирип кетишкен. Мен 95-жылы атайын записка менен президентке Акаевка, анан өлкө башчысы мамлекет өкмөт башчысы Жумагуловго атайын записка жазгам. Бу диний чөйрөнү иретке салбаса болбойт деп. Мына ошондо бул ошол идеяны ошол кездеги тышкы иштер министри Отунбаева, ошол кездеги коопсуздук комитетинин башчысы Анарбек Бакаевдер колдоп, диний комиссия түзүлгөн. Диний комиссиянын биринчи жетекчиси мен түзгөн мен диндерди жөнгө салуучу мыйзамдарды мына ошол Каптагаев жасаган, диндердин баарын киргизген эмес. Ошон үчүн мына азыркы айткан бул кычаштык үчүн эле берген суроода толук суроосу жалган. Уланталы биз бүгүн апрель элдик революциясынын сабактары жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев студиянын мейманы. Эгер суроо же пикириңиз болсо 680606 телефон номерин терсеңиздер болот. Азыр кезек кайрадан угарманда. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алло, саламатсызбы? Мен ушу темага байланыштуу Бишкектен чалып атмын. Темага байланыштуу эле бул. Азыр айтып атат го, Сооронбайдыкы команда жок, Атамбаев команда менен иштеп аткан деп. Сиз деле ошол командада жүрдүңүз эле го. Ошол жакта эмнеге азыркыдай бакылдап, азыркыдай сүйлөгөн эмессиз деген суроо туулуп атат да биякта. Мен айтайын, жагалдангандай эле тиги Сооронбайга жагалдангандай эле түйүлүп атат элдерге. Эми ал өзүңө ошондой түйүлүп атат сезип же болсо кычаштык эле бул суроочу. Мындай эле айтайын бул суроого. Мен Атамбаевдин командасына эч качан кирген эмесмин. Атамбаевга эчтеке карыз эмесмин. Наоборот, тескерисинче Атамбаев мага карыз. Анткени анын бийликке келишине, 10-жылы премьер болушуна, президент болушуна тийгизген таасирибиз чоң. Анткени биз колдодук. 16-жылы мына ошо Атамбаевдин жасап аткан иши, СДПК партиясынын жана кадр саясатында жасап аткан иштерине нааразы болгонумдан кой деп мына губернатордон өзүм кеттим. 16-жылдан баштап Атамбаев иштеп аткан баштап биз айта баштадык, Атамбаев узурпацияга кетти деп. 16-жылы 30-августта убактылуу өкмөттүн бир топ мүчөсү биз кайрылуу менен кайрылдык элге. Атамбаев узурпацияга кетти. Конституциялык реформаны, узурпацияны бышыктаганга жасап атат. Бул натура иш. Муну колдоого болбойт деп чыктык. 31-нде мына эгемендиктин 25 жылдыгында мына аянтка туруп алып көрүнгөндү айтып дөөрүдү ошол жерденчи. Анан Атамбаевка жагалданып жүрдү деген бул натура сөз. Анткени мына ачык эле айтайын, мен Атамбаевка эч качан жагалданган эмесмин. Атамбаевка кошомат да айткан эмесмин. Азыркы менин сөздөрүмдө бул Жээнбековго кошомат эмес. Мен реалдуу
реалдуу кырдаалды айтып атам. Угуп атабыз, сизде саламатсызбы? Урматтуу мырза, каттагайга суроо берелер келе. Угуп атат сизде темага байланыштуу. Биринчи темага байланыштуу. Биринчиден, алло. Угуп атат. Биринчиден, революция өз максатына жетти жок экенин элдин баары эле билет. Бул ачыктан ачык баардыгына эле белгилүү. Экинчи, Эмилбек мырзага суроом ушул. Эгерде сизди эртең бир Жээнбеков ключевой фигура пост кызматка чакырып бир тармакты реформа кыл десе, эмне деп баштайт? Бул биринчи. Экинчи суроом, ошол тармакты сиз реформа кылып баштаганда ГКМБ же болбосо МВД прокуратура сиздин үстүнөн чукуп баштаса, опять сиз эркиңиз жетеби, эл алдында чыгып толук айтып бергенге. Эми мен бул ушу канча жыл саясий кызматта, мамлекеттик кызматта жүргөндөгү позициям, ошол жүргөн убактагы мына прессага ачык жазган макалалардын өзү эле жооп толугу менен. Анткени Акаевдин убагында деле Акаевдин кемчиликтерин гезитке ачык эле жазып чыккам. Ошондо өкмөттө бөлүм башчы болуп тургам. Бакиевдин убагында мына кызматка барган жокмун, ал Бакиев чакырган болгону ошол Токой агенттигинин астындагы биосфералык аймакта директор болуп ошо 1,5 жыл иштедим. Ал жерден да өз ыктыярым менен кеткем. Анткени Бакиевтердин туура эмес кеткенин 2006 январда мена гезиттерди, прессаны интернеттен ачсаңар бар. 2006 жылы январда Улуу биримдик партиясынын атынан мына мен Каптагаев деп өзүмдүн фамилиямды жазып ачык кайрылуу кылгам. Бизде бийлик, мамлекеттик бийлик авторитаризм жагына ооду. Бул авторитаризмден чыгыш үчүн биз ушу Европа жака кайрылып, ошол жактын тартибине, ошол жака киришке аракет кылыш керек. Бул тегеректеги мамлекет менен аралашып жүрө берсек, бу авторитаризмден кутулбайбыз деген ой менен кайрылгамда ошол кезде эле. Анткени мен дайыма ошо өзүмдүн оюмду ачык так айтып баягы жүрөм, мындан кайтпайм. Эртең эмес, бүгүн деле эгерде ушул эле учурдагы президент Жээнбековдун ишинде кандайдыр бир мындай бир одоно, элдин, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келе турган кадам болсо, биринчи ошо айтып чыкканга мына Каптагаевдын эрки жетет. Эгер кызмат сунуштасачы дейт. Жок, кызмат деген ал Жээнбековдун кызматы эмес да. Азыр жасашуу иш көп. Көрүп эле турабыз, мисалы үчүн кайсы тармакта кандай иштерге чамалары жетпей атат, чама жетпей атат. Көпчүлүк жерде билим, тажрыйба жетпей атканын көрүп турабыз. Бирок мен моуну билем, могу жерде жасап ийем деп жылынуштун өзү туура эмес да. Анткени баягы жаш курактошого келип калды. Мына мен 62-демин. Бирок кандайдыр бир маселелер боюнча кеңеш сураса, кайсы бир маселелердин реформасы боюнча бир жанагындай концептуалдык, программалык бир иштерге катышуу сураса, сөзсүз катышып, анткени бул Жээнбеков үчүн эмес, бул эл үчүн, мамлекет үчүн иш болот. Бирок мага могу кызматты бер, мен могу кызматты кыйратып этилем деп айтуунун өзү туура эмес. Дагы бир угарманыбыз сурап жатат да, ушул апрель мүдөлөрүнүн ишке ашышында КСДПнын орду ролу канчалык болду? Бүгүн элдин арасында анын авторитети кескин түшүп кетти деп кайрылган. Эми КСДП партиясы 10-жылга менен КСДП партиясы 10 жылдан кийин бул эки башка да. Анткени 10-жылга чейин жана күрөштө такшалган бийликтин кысымынан коркпогон, жалындап күйүп турган жигиттер, кыздар, өзүбүздүн бир туугандарыбыз партиянын мүчөлөрү болчу. Партия бийликке келгенден кийин ошонун баары эмес, эми көпчүлүгү 90% четте калды. 90% четте калды дагы КСДПнын жергиликтүү активи толугу менен тейлгерк Алга Кыргызстан менен Ак Жолдун шылуундары келип отурду. Ошолор партия болушту, ошолор жергиликтүү кадр маселелерин чечип, мына бүгүнкү күнгө чейин ошолор аким, айыл өкмөт же губернатор болуп, алардын орун басары болуп отурушат да. Мына мунун баарын Атамбаев алып келди да. Мына ошо менен КСДП партиясы партия болбой калган.
Мына бүгүнкү жана ич ара чатагы ошо партияны партия катары сактап калабыз дегендер менен партияга кийин кирип же болбосо Атамбаевка кандайдыр маселелер менен жакын болуп калгандардын ортосундагы чатак болуп атат да. А партиянын тазалануусу деп чыккандарды мен түшүнүп эле турам. Анткени алар 10-жылы башын канжыгага байлап чыккандар көбү. Ошол эле Сагынбек Абдрахманов ошо 6-апрель баарыбыз камалып, камакта жанагы отурганда, СИЗОдо отурганда ал камалбай калган, депутат болчу. Ошо элдин арасында жүрүп, элди шыкактап, элди жана жигердентип көтөрүп жүргөн жана башын байлаган жигиттердин бири ошо Сагынбек Абдрахманов болчу. Мына ошол эмгеги унутулуп, анан партиядан чыгарып эле көчөдө калса, анын дагы ичи күйөт да. Ал партия үчүн өзүнүн өмүрүн арнаган адамдар, андайлар көп. Ошон үчүн КСДП бүгүн КСДПнын эл арасында жана баркы жогу. Анткени эл бүгүн элдин арасында эми жергиликтүү эл КСДП десе эле ак жол менен тиги Алга Кыргызстанды көрүп атпайбы? Ошол кезде Алга Кыргызстан үчүн өлүп берем дегендер кийин ак жол үчүн өлүп берем деп жүрдү. А кийин мына Атамбаев бийликке келгенден кийин ошолор эле СДПК үчүн өлүп берем депти. Жок, бул элдер көрүп турат да. Ошонун баарын бирден тааныйт эл. Анткени ошонун баары элдин арасында жүргөндөр. Мына ошондуктан бул партиянын бүгүнкү күндө эл ичинде кадыр баркы, салмагы жогу бул табигый эле көрүнүш. Эми азыр кийинки күрөштө ошол партиянын тагдыры кандай болот деген ойдосуң? Мындай бир божомол кыла аласызбы? Эми азыр божомолдош кыйын. Анткени мунун юридикалык жагы абдан татаал. Мындай сырттан караган кишиге түшүнүксүз болуп атпайбы? Мен мисалы үчүн КСДПга мүчөдө болгон эмесмин. Мындай тиешем жок да. Бирок КСДПны мына 10-жылкы шайлоодо деле, 15-жылкы шайлоодо деле колдодук да. Эми Атамбаев үчүн колдодук. Стабилдүүлүк үчүн дедик. Башка мындай өзүбүз үчүн бир шылтоолорду тап колдодук. Азыр болсо эми бул экиге бөлүндү. Бул эми көрүнүп эле калды. Мына 2 күн мурда бир куркул съезд өттү, бүгүн бир съезд өтүп атат. Эми ошондон улам бул эки партия катары мындан аркы жолун улантабы деп ойлойм да. Эми Атамбаев баштаган КСДПнын салмагы коомдо кененирээк болобу, чоңураак болобу, же болбосо мына Сагынбек Абдрахманов бүгүн жетекчи болуп шайланган партиянын коомдо салмагы баягы чоңураак болобу, муну жашоо, турмуш мындан аркы аракет көрсөтөт. Дагы бир жагдай, биз ушул көбүрөөк эле маселе жаралганда баш мыйзамды өзгөртүш керек. Ошондо бизде бийликтин тең салмактуулугу сакталат, мамлекеттин экономикасы оңолот деп келебиз. Бирок бул боюнча президент өзүнүн пикирин айтты. Сиз кандай ойдосуз? Эми бул мындай айтканда жана демагогия дейт го, ошондой эле сөз. Анткени ошол эле баш мыйзам таасири жок. Баш жок. Ошол эле адамдардан мындай эле жөн эле сурасаңар, мына баш мыйзамдын, конституциянын кайсы жери, кайсы беренеси ушу сенин жашооңо тоскоол болуп атат, ошо жашооңду жаман кылып атат, жашооңо кедергис тийип атат десең эчтеке айта албайт да. Анткени конституциянын бүгүнкү күндө конституциянын ошондой ишке, жашоого кедерги болуп аткан жери жок. Арасында мүчүлүштүктөр бар, так эместиктер бар, аны моюнга алыш керек. Оңдоочу жерлери бар, толуктоочу жерлери бар. Бирок таптакыр эле кедерги болуп турган жери жок. Кеп конституцияда эмес. Конституцияда бийлик бутактарынын ортосундагы укуктар ажыратылган, тең салмактуулук коюлган. Анан жана мен сөзүмдүн башында айткандай, кеп ошол бийликти жогорку кеңеш жанагы табакка салып алып келип Атамбаевдин астына коюп берди. Андан мурда Бакиевдин астына коюп беришкен, андан мурда Акаевдин астына коюп беришкен. Ошо сыяктуу эле ошонун аркасы менен сот бийлиги дагы ошентти. Баары келип өз бийликтерин бир кишинин колуна берип атышат. Азыр өзгөрдүбү андай? Жок, азыр өзгөргөн жок. Мен айтпадымбы? Ал жана Атамбаев баарын бууп бир курчунга салып, оозун бууп Жээнбековго берди да, ошол курчундун оозу чечиле элек азыр. Ошол курчундун оозун чечип анан бериш керек да. Жогорку кеңеш, мореки бийлигиңди ал. Өкмөт сен өзүң бийлигиң менен иште, сот бийлиги мына өзүң бийлигиңди ал да иштегиле, өзүңөр жоопкерсиңер деп бериш керек. Бирок бүгүнкү күнү менин укугум ушундай эле экен деп, мисалы үчүн президент Жээнбеков отуруп кала албайт. Анткени ошол Атамбаев түзгөн жана узурпация кылган бийликтен жана бийлик ажырымы толук кандуу иштей турган системага өтүш үчүн ортосу өткөн мезгил болуп калат. Эгерде бүгүн Сооронбай Жээнбеков президент катары мына конституцияда ушундай жазылыптыр. Менин бийлигим жок экен, укугум жок экен, мен эчтеке кылбайм, өзүмдүн президент катары эле жооп берем деп отуруп алса, өлкөдө жана башаламандык, бийликсиздик пайда болот.
жана безвластие деп коет, бийликсиздик пайда болот. Анткени жогорку кеңеш өз бийлигин толук аткарбайт, башкалар толук. Мына ошол бийликсиздик пайда болуп, бийликтин вакууму пайда болбош үчүн ал мажбуруу түрдө көп нерсени жасап атат да. Өкмөткө тиешелүү маселени деле айтып атат, жогорку кеңешке тиешелүү маселе, анткени ага мажбуруу. Ал ошол жанагы өзүнө тийген бийликтин баягы салмагы менен, ошонун жүгү менен мажбур нерселер жасап атат. Бирок биз айтып атабыз, бул нерседен кайтыш керек. Конституцияда мисалы жогорку кеңеште чечкинсиздик болуп атабы, эрки жетпей атабы, эмне болуп атат? Жогорку кеңештин жалпы эле деңгээли ошондой болуп турат. Жалпы деңгээл. Же коркок билиши барбы бийликке карай? Негизинен жалпы деңгээл жогорку кеңештин, бүгүнкү парламенттин деңгээли ошондой. Маселени түшүнүшү, маселени коюшу ошо. Мындай кандайдыр бир каалабай турат да, ошо өз бийлигин толук алып, жок конституцион ушундай деп айтканга жогорку кеңеш каалаган жок. Кааласа айтып коет, а жерде күчтүү депутаттар бар. А жалпы жогорку, мен ар бир депутат жөнүндө айткан жокмун. А жерде чынын айтканда тажрыйбалуу күчтүү депутаттар көп. Абдан көп тажрыйбалуу. Бирок ошо жогорку кеңеш катары бириккенде башка сапатта. Жалгыздан башка сапат. Мына ошо жогорку кеңеш катары деңгээли ылдыйраак болуп, өзүлөрүн ошондой кармап турат. Мен айтат элем, бул кандайдыр бир ойлонулган эле, акыл менен эле жасалган иш деп ойлойм мунучу. Анткени ошондой ыңгайлуу да. Өздөрүнө ыңгайлуу да. Ошо ыңгайлуу бир мындай бир комфорттон чыга албай атышат. Ошо зона комфорт деп коет орустар да, ошондой комфорт аймагын түзүп алышкан, ошондон чыккысы келген жок бүгүнчү. Анткени чыкса жоопкерчилик башталат, чыкса баары калтырап титирей баштайт, баягы жер айлан көчөк болуп көчө баштайт да. Мына бул абдан жоопкерчилик деген чоң нерсе да, жоопкерчиликти алыш да чоң нерсе. Мына апрель окуясына 2020-жылы 10 жыл болот деп атабыз. 2020-жылы эң ири шайлоону өткөргөн турабы? Жаңы парламент келет деп атабыз. Кайрадан ушул сиз сындаган парламент кайра келип калбайбы? Ошондой ыктымалдуулугу чоң. Анткени биз кандай мына эл деп айтар, шайлоочулар да. Партиянын программасы кандай экен, партия эмне иштерди аткарат экен, буга чейин эмне иштерди аткарды, убадасынан турдубу деген суроону эч ким бербейт. Эл эки эле суроо берет. Кимдер бар экен дейт. Лидери ким экен дейт. Эшматов, Ташматов айтты да, жакшы кишилер экен. Биздин райондон ким бар экен дейт. Там айтат, Баланчаев бар экен дейт. Бул биринчи суроо, жакшы экен дейт. Аны экинчи суроосу, акчалары бар бекен дейт. Жакшы кишилер экен, акчасы жок экен десе, болбойт турбайт, шайлабайт. Эгер акчасы бар экен, бирок кишилер жаман экен десе да шайлабайт. Ошон үчүн бул акчалуула акча менен кимдер бар экени өкө тең маанилүү да. Ошол кишилердин эмне программа кылып атат, мамлекетти кайда алып барам деп атат, эмне иштерди жасайм деп атат деген элге мааниси жок болуп калып атпайбы? Мына ошондон негизинде бул акча туруп калып атат. Акча бар партия өтөт, акчасы жок партия өтпөйт. Мына мен өзүм башыман эле өткөн 2007-жылы мына ошол балыкчы округунан койдум депутатка, койгондо эми саламдашканда, сүйлөшкөндө элдин баары жакшы сүйлөшөт, сыйлашат, айтышат, билимдүүсүң, тажрыйбаңда жок, ачык эле айтышат, билими, тажрыйбасы боюнча баарынан жогору турасың. Анткени ага чейин мен биринчи орун басар болуп иштедим да Көлдө. Баарынан жогору турасың, айланайын деп эле айтышат. Бирок акчаң жок турбайбы дейт. Эмне кылайын, эми акчам жок болсо, эми биз дейт, эми макул дейт. Бул иштер, сен айтып аткан иштер эми болочоктун иши, ал мамлекеттик иш. Бирок бүгүн биз могу трансформаторду койдуруп алалы дедик эле. Канча жылдан бери ушу көчөдө свет жок. Же болсо мореки жерге таш төшөтүп алалы дедик эле. Ушу канча жылдан бери ушер баткак болуп машина өткөндө кыйналып атабыз. Анан алар түшүнөсүң. Ошону трансформаторун коюп бере албайсың, таш төшөтүп бере албайсың, анан кийин айлаң жок, мейли дейсиң да, эмне кыласың? Ошо менен таш төшөткөн, трансформатор койгон же да бир нерсе жасап, анан жанагы элдин арасында турган лидерлерге жакшы акча берип, катуу сүйлөтүп койгон кишилер депутат болот. Ошон үчүн эмки жылкы шайлоодо ушул эле схема иштебейт деп айта албайбыз. Ушул эле схема иштейт. Эл ооз жүзүндө калыс бололу, акыйкат бололу, бийлик начар болуп кетти, бийлик таза болсун, бийликке жакшы киши келсин деп айта берет. Бирок реалдуу ишке келгенде, реалдуу шайлоого келгенде акчалууну шайлайт. Акчасы бар, ал акчасын каяктан алдык, эмне кылып тапты, анын иши жок. Акчасы барбы, шайлайт. Биз өзгөртө алабызбы? Эми бул
узак мезгил го. Мун үчүн коом муундар өзгөрүш керек. Дароо эле эл өзгөрбөйт. Элди алып туруп башка жакка айдайып ордуна башка эл алып келе албайсың да. Анткени эл ичинде бүгүн коррупцияга каршы, жанагындай ыплас жол менен акча тапканга каршы коомдук пикир жок. Айылга келсе билишет эл, бул таможнядан жеп атат же налоговыйдан жеп атат. Анан ошону мактайт да, кыйын бала экен. Мына налоговыйда 2 жыл иштеп 2 этаж үй салып койду деп мактайт элчи. Мына налоговыйда 2 жыл иштеп 2 этаж үй салып койду. Бул деген ууру деп эч ким айтпайт. Мына ошо коом өзү ушундай болуп турган шартта эмки жылы таза парламент, жакшы парламент келет деп айтыш кыйын. Мына ушундан улам мүмкүн президенттин саясий эрки менен биз бир реалдуу өзгөртүү киргизе алабызбы? Жок, эми ал ар бир кишини алып барып колунан кармап добуш бердире албайт. Базага өзгөртүү киргизсе. Жок, эми бул жерде эми мырзамга өзгөртүү киргизе, жана подкуп пара бергенге, сатып алганга эми аны үчүн чурка биз деп кармаш керек да. Кармаганда кишилер ар бир кармаганын артынан кармаган киши коюшун керек. Ал туура кармап атат, анын артынан дагы коюш керек. Ошентип ана бири-бирибизди аңдып жүрө берген шартка келет. Бул мындай аягы жок нерсе да. Бул президенттин жалгыз колунан келбейт. Бул үчүн коом өзгөрүш керек. Коомдун ичинде жанагы илгерки айткандай бир нарк пайда болуш керек да. Мына ушундан улам жана курултай деп элдик курултайды мыйзамдаштырыш керек. Элдик курултай деген чыгып аткандын негизи ушул. Анткени эл өзү бул кошумча көзөмөл катары, кошумча бийликке бир карап турган элдин ичинен дагы бир рычаг түзүү маселеси жөнүндө болуп атат да. Бул дагы жөн жерден чыккан жок. Үмүт кылалык эми. Үмүт деген чоң нерсе. Үмүт деген чоң нерсе. Чоң рахмат. Биз бүгүн программабыздын алкагында дал ушул 7 апрель элдик революциянын сабактары жана биз күткөн үмүттөр деген темада сөз кылдык. Суроолорго убактылуу өкмөттүн мүчөсү саясатчы Эмилбек Каптагаев жооп берди. Ошону менен атайын чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар. Алып барган Майраш Базылакунова.